тура берет. Birinci klasga bargan kızın göğe kiyip atkanda anan keyin alma alıp başlaydı. Ya o bir ömür ötüp ketip atpayбы? Туурабы? Ошон үчүн туугандар мына азыркы акыркы усулда коркпоңуздар. Ар ким ар нерсе дей берет. Европа сонун кылып эле карап багып атат. Мына Турцияга барып келдик. Турцияда жалгыз ушундай бактарда эч коркпоңуздар. Ар ким скептиктер ар нерсени айта берет да, айнете берет да силердечи. Мындай кылла, андай кылла коркута берет да, коркпоңуздар. Коркпой туруп, эң биринчи туугандар мен силерге сунуш кылар элем. Мына бакты да. Birinci, егиштен мурун жерди аябай даярдап алыңыздар. Кандай сугарабыз, кандай баягы жерлерге заборун тургузгула, малга тийбей турган. Подготовительный бир жыл. Шашпаңыздар. Азыр нарыдан бери шашып апарып эгип алып же сугара албай, же тоса албай, анан кийин ошодон да адамдын колу сууйт да. Шашылбастан ишти эң биринчи ошо жерди даярдоодон баштаңыздар. Шашылбаңыздар. Күздө дагы ошол көчөтүн келет. Күздө эгип койсоңуз дагы жыл сүрүүсү наркага эле окшош болуп калат да. Бирдей эле болуп калат. Азыр жерди даярдаш керек. Анан кийин ошол жерди даярдаганда сразу эле үйүңөрдүн астындагы участокты дагы даярда келе да. Бул сорт испытательный болот силергечи. Мына жазсын. Мына жерди чоң жерде даярдап атасыңарбы? Сорт испытательный ошол жерде бир 2 сотик, 3 сотик, 5 сотик, 10 сотик жериңерди даярдагыла дагы ошол жерге биринчи эгип көргүлө. Эгип туруп ошол жерде көктөтүп, ошол жерди көрүп, кандай эмне бардыгын, нода сүрүштөрүн бардыгын текшерип туруп, анан кийин чоң бакка өтүргүлө. Шашылбаш керек бак кылгандачы. Мисалы үчүн бир жыл мурун эге коем, анда мындай кыла коем деп туруп, бир башка бир нерсеге туш келип калбагыла да. Ар бир нерсени кылып атканда, мына баары көзүңөр менен көрүп, мына уландын сонун багы бар. Мына жакын да. Барып, мына уланды кармагы. Ошол базар Корбол, Суза, Ноке, эң жакыны ушул. Мына уланды бекем кармап туруп, буларга деле жакын. Шу менен неме кылды? Ноке аралында бар. Акманда Машка экен, багын көрсөңөр болот. Көп бул жерде. Ооба. Көргүлө, барып өз көзүңөр менен көрүп, кандай болуп атат. Анан кийин баштагыла да. Көчөт алып атканда сурагыла, каерде эгилип аткан бул көчөтүң? Качадан бери түшүн берип атат бул көчөт? Бул көчөттүн сертификаты гана бардыгын суруштуруп, неме кылып, баягындай как будто ошол кыздын ата тегин сүрүштүргөндөй сүрүштүрүп туруп, бул ар бир көчөттүн өзүнүн историясы болот да. Ар бир көчөт бул жөн эле келип калган неме болбойт. Ода мисалы үчүн Америкадан келди, Турцияга келди, подвой, анан мынандай кылды, Мехмет иштеди, анан Ахмет иштеди, мынандай кылды, тияк кылды, биягын реорганизовать этти, мындай кылды, селекционировать этти, мынтты, антты, тигинтти, мынтты болуп туруп, анан кийин чыгып келет да сону. Биз болсо эмне десе, өрүк десе, шаптол берип койсом көтөрүп кетип калат. Эмне десе, алма десе, онун ордуна зараң берсе, зараңды эле көтөрүп кетип калат. Кара ийип коюп. Көчөткө ондай отношение кылган болбойт да. Мына биз кичинекей участогубузду ошону гүлдөткөндөн кийин анан кийин бизге бир мындай келет да. Болот экен дейбиз дагы анан кийин чоңго урабыз да. Сөзсүз түрдө буну испытать этиш керек. Өзүңөрдүн опытыңар менен да. Өзүңөрдүн жериңер. Мына билинмеген менен мына бир айда мына карап көрсөм ар бир үйдөн 2 сотиктен, 3 сотиктен, 5 сотиктен, 6 сотик, 7 сотик, 10 сотик болуп бош жаткан жерлер аябай көп да. Ошондой жерлерди мына Өзбекстанда бир эле совхоздо бардыгы анара кеткен да. Үйүнүн ичинде эле кеткен. Биздикинде мынандай үлүс-бүлүс жер, мынандай чачылып жаткан кайрак-байрак жерлери вообще жок экен. Алардачы ошол эле үйүнүн эле приусадебный өзүнүн эле участогуна ошол жерге эгишип туруп, ошолордун анарын Россия жеп атат. Бир совхоз жөн эле бир канча нерсени обеспечить атат. Бизде эле ошондой кылсак болот. Бардыгыбыз бирден сливаны же болбосо бирдей өрүктү отургузуп, бирдей карап туруп, сатышка келгенде бардыгыбыз бир идишке салып алып чыгып берип туруп, ошону өткөзүрсөк болот. Биз ошону кылбай атабыз. Мына мурдубуздун астында туруп, кечке басып, бияка басып, ошону участогубуз бош эле турат, биз ошону кылып койбой атабыз да. Андай участоктор Кыргызстанда аябай көп туугандар. Же мал бакпайт, же башка нерсе кылбайт, жөн эле жатат да. Дың жер жатат да. Канча жылдан бери аябай семирген. Мына ошол жерден башташ керек да. Туугандар, суроолор болсо бериңиздер. Жанагы жерлерди дагы
Eşesek bestek korkundu. Joldu kaçırıp çıkar. Arıqты kaçırıp çıkar. Agorotunda olma жоқ. Endi ben Aslan Bobdan bolam da bizde o'sha atamdan qolgan bir 1,5 gektar baq bor. Ana bani nimasi бүтүп, men o'zim shunday o'ylab o'tamda. Baq qaridim. Hozir gemir shaxtlari qurg'ab, shunday bo'lib boshladi. Ana bo'lmasa dag'i maydalashib ketdi-da. Men ani olib turib жаңылашып kerak deyman azra. O эми мында да эски дарактарды туугандар алгыла. Анан кийин дагы ошол неме жөнүндө айтып кетейин. Туугандар, мына бир эле баягы мырза терек барбы? Ошонун зыянкечи 1 гектар жерде талкалайт экен. Биз onu билбей эле аны баягы бактыкка, огород кылган жерибизге ал көрсө баягы кара тал, бака терек, чынар терек, мен айткан немелер бул ошонун немеси экен да, бет зат экен да, яслиси. O жерде çoğ oyşatken dağdan keyin şamal bolgon sayın ne belki almanın üstüne çıkıp ne olsa pomidorun üstüne çıkıp oşanda cevap oşanda jey beretken de. Это источник заразы. Вот так принимайте. Ошону үйдө болсо үйдө, айылда болсо айылда, талада болсо талада алып ичтеңиз. Ondan göre samşit деген бар ба? Вечница, хамиша бахар деп коет Өзбекстанда. Самшит, ошону эккиле үйдүн астына. Декоратив. Самшит деген son dekorativni yeme var da, daraqta. Живой изгород. Живой изгород, ошону отургузгула. Өтө son нерсе болот. Yani onun fotosintezi da жакшы жүрөт экен да, немени дагы жакшы. Кышын жайын көп болду. Кышын жайын көп келген. Биокүмүс тотасы ал бүгүнкү чыгат да туурабы? Эме мындай. Азыр биокүмүс жөнүндө мен кеңири Нормалды айтып берсинчи. Эми кечирип койсуң. Sen hazır sözlerdi ayttың ғой, ошо боюнча да. Эми берде багмандар отурабыз, бак эккен кызык адамдар бар. Анан эми жана бандитировка болсун деген сөз болбодубу, а? Бандитировка өзүң айтмакчы, жердин баары алкаш болуп калды. Шлак айланып калды бул жер. Бандитировка дегенин ушу коррупциянын энеси да. Нормальный жер жок, нормальный жер. Ошон үчүн бул бир жагы. Экинчи жагы мынау азык түлүк коопсуздугу деген бар да, туурабы? Кытайдын эменин казактардын бурдайына ишенип алып, болор болбос жерибизге бак эгип алсак, туурабы? Эмне жейдер деген. Ушул коркунуч бар экен. мен ошону дайыма айтып келем. Ошон үчүн мындай дыйкандар ошо жер менен тирилик кылып жүргөн дыйкандар бактын эгилишинде суарма жерге биз каршы элебиз, каршыбыз дарактан. Ушуну айтып коебуз, бул туура эмес закон. Туура эмес закон. Рахмат эке. Анан айтып атасың, булордо жер жатат, жерге жер жатат, муну эгиш керек, анан тигин эгиш керек, туурабы? Эгиш керек, баары эгейин дейт. Бирок бизде бардыгын чечкен сугат суу да. Сугат суу эшигин астындагы помидорду өстүрө албайсың. Ушундай да. Ошон үчүн сугат тармагын жакшыртыш керек. Биринчи өчүр. Дыйкан кылган сугат суу өлүп. Анан жанагы мен суроомду айтып атпадым. Түрк университетинде жөнөтүш керек. Түрк Манастын. Манас. Түрк Манас университетинде ошону диагнозун жөнөтүш керек. Бизде айыл чарба министрлиги деген бар го. Бардыгын ошолор караш керек өзү логика боюнча. Туура, закон боюнча деле ошондой. Карасаң, оозун толтуруп эле, баары экологический чисто деп эле айтып беришет телевизордо, туурабы? Экологический чисто эмес. Биздин ошол жашылча азыр өстүрүп аткан эгиндер, мөмө жемиштер. Эң жаман экологически бузулган, отравленный, өтө начар. Бизде базарда нерде өзбектики, нерде казактын карточкасы турса, ошолорду алам. Кыргыздын карточкасы өтпөйт. Ушундай катастрофический акыбалга келип калдык биз. Ошондой да, эми мындай сөзгө эме болуп айтып кетип атам да. Болду мен көп сүйлөп койдум окшойт. Жакшы айттыңыз. Мөмө жемиштерди катастрофический абалга алып келген эмне?
Ага алып келген бе? Ага Сатыр тазартып атасыз. А биздикini албайт ошондойдук. Ушу эмне? Эмне дегенде биздин түшүнүк жок ошо дыйкандарда. Бизде жалаң азотту беребиз, чоң болот, базарга барсаң ошону алабыз да биз. Туурабы? Ошо. Анын өзү үйдөгү үй-бүлөбүздү да катырып жатабыз. Адамдарыбызды да катырып жатабыз. Ушундай жерибизди да катырып жатабыз. Ушундай. Кечиресиздер. Азыр силердин сурооңорго жооп берет. Силер кечиресиздер. Биофабрика сүйлөй берсек болот отуруп да. сүйлөп. Якын көрүнөбүз. Эми мына ал жигит дагы уже кандай подкормкасы анан сиздердин мына качество боюнча айтып аткандар азотту көтөрөт деген. Мен именно ушу биз мурда био сервис электе, биоцентр деп ошондой эле органикалык деп туруп биз азыр ушуга өттүк да. Эми сиз айткандай жанагы азотту аны эмнен подкормка кылабыз, эмнен дарылайбыз дегендер суроо болуп турат бу жерде. Мисалы үчүн илдет эмне алабыз? Ят менен дарыласаңар, мурда анын мөөнөттөрү бар болчу. Вакыты деле эч жок дене жылына 2 жолу 3 жолудан обработка кылат элек. Мен 40 жылдан бери ошо сельхозхимияда иштеп келетмин да. Анан азыр эми сиздер жанагы айткандай, буяк башында айтып кеткендей, азыркы адамдардын бардыгы ден соолугу бар, сырыс деп атат, сахар деп атат, давление болуп атат. Адамдар эми оорунун аты көбөйүп кетти азыр. Даже врачтар таппай калып атат кээ бир немени. Ал эмнеден болуп атат? Биздин ошо туура эмес жеген азыктарыбыз бай ят менен болот. Кытайдан мына даже Кытайдын дрожжу кайсы ооруларды пайда кыла турганын айтып атышат башка. Ошон үчүн биздикилер мына өткөндө телевизордон карап эле турсам, дрожждан болгон неме өзүбүздүн камыр туруш деп коелу, ачыткыбыз, ошо менен кылсам мындай деп деле айтып атат. Ошон үчүн биздикилер азыр органикалык, таза, биздин Кыргызстандын экологиясы да таза, продукциялары ham көпчүлүгү таза. Кече күнү жакында биздин президентибиз араб мамлекеттерине барып жүргөндө даже биздин Кыргызстандын продукциясына таза дегенине алар кызыгып, мынакей контракт түзүп келди да даже. Ошон үчүн азыр биздин мамлекет дагы эми сандан сапатка, анан кийин качественный продукция өндүргөнгө уже өздөрүнүн багытын бурду. Булар эми ассоциация бизге кандай пайдалуу жагын айтып, мына член болоюн, бекер совет консультацияны бекер кылалы, мына бардык жанагы кошулуп турган болсоңуздар, өзүңүз үйдөн отуруп алып сурасаңыз эле, Улан Нарматович, Балтабаевич мисалы үчүн сразу өзүнөн эле жооп берет деп атат. Жанагындай кылып жакшы жактарды айтып атат. Мен ушу органика боюнча кандай азыктандырабыз, кандай күрөшөбүз, ошол жөнүндө бир-эки өзүмдүн кесибим боюнча немени айтып кетейин. Эми туура өзүңүздөр неме кылгандай биздин көп мына азыр кыйналып эккен пахтабызга, башка тамекибизге караганда бул бак деген буяк жана эсебин чыгарып берди. 1 жыл, 2 жылдан кийин, мынча жылдан түшүн берет, андай пайдап келет дегендей. Бак эң мындайынча айтканда Кыргыздын, мен сиздерге ушундай тил менен Кыргыздын алектене турган, баягы өзбекче айтканда шугуллана турган иши да. Буга мисалы үчүн мээнет аз кетет, доходу көп болот буга. Анан кийин эми ошону азыктанганда мисалы үчүн жана айтып атканда биогумус дегенди, подкормка бар бир баягы балага даже энесинин сүтүн менен чоңойгон бала бөлөкчө болот дагы, ал эми подкормка менен неметилген малыш менен баланын ден соолугу башкача болот. Жетим козуну карагыла дагы, ага деле малдын сүтүн бересиздер, беркини берген. Эми өзү негизинен биринчи эккенде баягы жерди тандап, немесин чыгарып алыш керек, билиш керек, ошого карап азыктандырыш керек. Бирок ошол жанагы азот менен, фосфор, калий менен эмес, органикалык менен азыктандырышыбыз керек да. Органикалык десе мисалы үчүн биз түшүнөбүз, көң деп, көң органикалыкта эми анын дагы көп түрлүүлөрү бар.
Göмдүн деле мына азыр жаңы чыгарып алып биогумус деп. Сиз айтканда ошондой. Göмдүн дагы чириген көмү. Себеби көм дегенибиз микроэлементтер бардыгы бар да. Азотиям бар, фосфориям бар, темириям бар, калиям бар, бүт бар. Микро, макро деп туруп элементтер көп. Бул жердин составында эмне болсо, биздин өзүбүзгө дагы, өсүмдүккө дагы ошол элементтер керек. Ал болбосо качествосы болбойт. Бирок ошону биз органикалыкка көмдү дагы чириген көмдү салышыбыз керек. Азыктандырганда ансыз от басып анан тиги бул ар кандай зыянкечтер бар. Жана эле азыр айтып кетишти, баткендиктер айтты да, мына Авазбек Өзкевич айтып кетти. Баткенде мен неме айтсам, эгин алдыны биз эгип алып туруп, бедени кош эгип коет экенбиз. Анын тагы эч нерсе болбош керек дегендей, биз бир жылдык эле пайдасын эмес, анын көп жылдык келечегин. Жанатан бери көп жолу буяк кайталады. Ол сен баягы кыргыздарда сөз бар. Катын алгыча кайын ал, үй салгыча комушу деп туруп. Ошон үчүн ошону тандашыңар керек да. Ал көп жылдык. Мына жаңа өзү 50 жылда зорго мөмө берет эле, азыр скороспелилер тезирээк 5-6 жылда мөмө берип атат. Ал эми алмаңыз деле көп жыл иштейт да. Анан азыктандырганда сиз ошо биогумус деген неме болуп атат, ошону азыктандырсаңыз болот. Ал жанагы биогумусту кантип даярдайт деп суроо бердиңиз, мына сизге жооп атат. Биогумус кадимки алды метан же болбосо пленка салып жерди оюп деле, мисалы үчүн көмдү төгүп жанагы червини алып келип салып койсоңуз өзү жеп туруп аны жеп чыгарат да. Мисалы үчүн жеп чыгарганда баягы ото чөптүн немелерин жок, эч нерсе таза бардык элементтери андай жерде калат биогумуста. Ошону менен азыктандырсаңыз болот. Аны биз 96-жылы Жалал Абадта Рустам Банк деп Өзбекстанда аты чыгып кеткен киши бизде Чөкөдөбө деген жерде биринчи баштадык эле. Анын элементтери кандай экени бардыгы бар, жасаныш ошол эле. Улажмент этип турасыз, азыр өзүнүн баягы немеси бар, жеп туруп көңдү бияка биогумус кылып чыгарып коет кадимкелер да. Ошондон алып салсаңыздар болот. Баягы химиялык немелерди, азот, фосфорлорду эми анын дозасынан ашырбай бериш керек да өзүнө. Дозасын туура жанагы немелер лабораторияларда көргөзбөсө эле өткөрө берет. Бирок ошону өзүңүздүн ден соолугун сиз сатыш үчүн эмес, бирөөгө сата турган болсоңуз дагы өзүм жеп калсам кандай болот деген немелерди карманыш керек да. Азыр экөөнүн кызматы кандай болот? Биогумус менен чириген көмдүкчү мисалы үчүн. Чириген көмдү айырмасы мындай, бир гана немеси, мен как специалист катары айтайын. Көмдүкү деле баягы составында бар, бирок анын арасында ото чөптөрү чыга турган уруктар бар. Эгер ошо сөөл жыланга жедирип чыгарсаңыз, ошо уруктары жок неметет, таза гана азык менен болуп калат дагы, анда отко чыкпайт, башка көчөткө гана пайдасы тиет. Күчү менен айтканда 50 кило көмдү 2 кило биогумус басат да. Күчү боюнча. Анан кийин бияк айткандай, сиз ал жерге анан кийин эч жоктон эч канча сала албайсыз, паланча көмдү салсаңыз от басып чөчпөй жанагындай болот. Аны азыгын азыраактан берсеңиз экономичный да. Ошо таасири да күчтүү, жакшы. Ошон үчүн. Ал эми обработка боюнча анын бардык нерсенин өзүнүн зыянкечи бар. Бизде мисалы үчүн азыркы күндө 6 түр биопрепараттарды средства деп коебуз, эми препарат болуп экөөнү гана өндүрөбүз азыр. 4 живой немелер. Эми ошолорду пайдалансаңыздар болот. Эң биринчиси, мисалы үчүн жанагы лаушка болот мындай. Көп пахта эккендерге неме болсо билесиздер, ошону алып келип коет, анын бир гана ичиндеги лаушканы. Аны биз быйылкы жылы Кудай кааласа табабыз, аны башка жактар менен сүйлөшүп. Биздики хлопковый сопка келет, косек куртуна да. Худда ошондой эле плодожоркага көпөлөк алды эле, аты бөлөк да. Мисалы үчүн сиздин атыңыз Кусанбай, меники
Хасанбай дегенде аттықтар эле бөлөк көпөлөктөр, бирок ар бири башкача да, башкача кут берет, башкаларга түшөт. Эми ошолор кармап кала турган килейлери бардыгы бирдей, бирок ошонун жыты болот, капсулага келип кона турган. Биз аны таап беришке аракет кылабыз. Сиздер бизге кайрылсаңар болот. Биринчи ушу лавушкадан баштайт. Андан кийин эми туура кечээ дагы көп немелерме, Баткендеги башка неме кесиптештерим менен байланыштым. Анан кийин жанагы бизге көрүнбөгөнү менен ар кандай илдеттер бар да. ИСО деген болот эле. Баягы алтын күрүттү кайнатып, пышырып туруп, ал болсо жана килештерге алары болот экен. Эми ар түрлүү өсүмдүккө ар түрлүүлөрү түшөт. Ушундай обработкаларга биологический, химическийден качып, химическийдин зыяны эмне? Ден соолукка эмес, энтомофактор бар. Бар өсүмдүктөрдүн деле курттарынын бирөөсүнө түшкөнү, бирөөсүнүкүн бирин-бири жейт да. Ошоларды сиздер барын кыйратып коесуздар да, ят чачып туруп, эчне кайра беркилерге жөндөмдүү болуп жардам берип коесуздар дагы, берки зыянкечтер анан кийин бардык сиздердин немеңерди жей баштайт. Ошон үчүн биздин айта турган, мен биринчиси подкормкага ошондо биогумусту пайдаланыңыздар. Биогумус менен бардыгы составы, көңдө бардыгы нерсе биогумустан бар. Себеби ал көңдөн пайда болду, бардыгы көңдөн алынган нерсе. Ал эми обработкага биринчи лавушкадан баштап койсоңуздар, ал бир көпөлөк өзү канча жолу поколение берип, канча тукум тууйган эми экөөбүз сөз менен айтып, мен түшүндүрө албайм, айта берсем ал көп да. Ошон үчүн ал бир көпөлөктү кармап калса да лавушкада бир канча неменен неме кылат. Ал эми башка немелер болсо, биз менен байланышып, жана буяктар айткандай, жанагындай боло турган болсо, мен дагы эми Кудай кааласа силердин сайтыңарга кошулуп атам. Эгер болсо, колуман келген кеңештеримди берип турушканыңар, болбосо мынау Улан Балтабаевич болсо, өзүбүздүн мына Судактан ушул жерде турат телефон менен деле башка кеңеш алып, сиздерге ар кандай неме кылышты биз дагы жардам берели. Ал эми кандай биологиялык немемеге өтүшүн башкасы болсо, биз мисалы үчүн колубуздан келишинче кеңешибизди беребиз. Ал биздин ошо биосервис элек департамент болуп өткөн жылы 20-мартта өттүк. Максат дагы мамлекетибиздин дагы, биздин элибиздин азыр ушундай немелер көбөйүп кеткенден башканы таза продукция чыгарыш үчүн ушундайга өттүк. Биздин саясатыбыз да ошо болуш керек. Башка и эффективный биринчи очурутта биз башка мамлекеттер бар. Мурда социализм дегенде биз карайт элек, азыр эч ким карабай койду да. Өзүбүздү өзүбүз карабаса ким карайт? Ошон үчүн сиздерге мен айтып кетерим, буяктарга кошулуп, ушулар менен бирге болуп кеңеш алып, баягы кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, акылдашып, сурап иш кылсак жакшы болот. Рахмат. Мен ушинтип айтат элем. Эми мындай. Суроо берсе болобу? Ооба, туруп туруң аке. Азыр 5 минутта. Эми азыр мына акем жакшы түшүндүрүп айтып берди. Эгерде алма боюнча болсо, дарылаш боюнча болсо, кантип не кылып, мына сөздү уланга беребиз. Бардыгы ушул эң тонкий суроолорго ушул профессионал өзү жооп берет. Ооба. Биз сырында сурап коебуз. Эсен чийип кетет де. Берин. Микроудобрениялерди каерден сатып алсак болот? Барбы? Кечиресиз, биз азыр немете борный башка микро деген чача турган башка удобрениялер болот эле, баягы немеси илгери 1 тоннасы 1 кешөктө келет эле да. Азыркы учурда мен ал саясаттан алыс болуп калдым. Мен аны ушундай неме эмес. Азыр органика. Азыр органикабыз. Бир, экинчиден сизге эми ошон кызык башка пайдаланыш керек болсо эмне үчүн? Азыр департамент химизация болуп калган. Станция защита растениясы өкүлчүлүгү бар, силердин районуңарда деле. Бирок ошолордон билсе, кайсыл жерден алсаңыз боло турганын ошолор айтып берет. Мен аны бүгүнкү күндө аны менен неметпеген үчүн кабарым да жок, каерде экенин билбейм. Эми туугандар көчөт жөнүндө ошо көчөттү кантип отургузуп, канча түшүн берип, бардык суроолорду ушул улан тапсырга бере бересиздер. Улан ажы жооп берет.
Биринчи суроңуздар ойлонуп тура берсеңиздер, бир эки суроо болбоду ошол. Берем. Жооп берем. Сиздердин бак боюнчачы, эски бак эгилген жерге жаңы бак кылган не желательно, да? Себеби жердин азык затын канча метр жерден уже тартып алып неме болуп коет. Ал жерди неме кылыш керек, байытыш керек кайраданчы. Кök чачып, биогумус чачып, 1-2 жыл арпа булгай же беде сээп, жерди калыбына келтирип алып туруп, анан кийин ошо полукарбид көчөттөрдү эксе болот. Сөзүбүз анан бак кык боюнча биогумус менен неме деп атасыздар? Кыктын баалуулугун сактап кала алган учурда гана аны жер семирткич катары пайдаланса болот да. Аны өзүнчө бетонный немелерди сакташ керек. Туурабы мына? Анын составында макро микроэлементтер, азот, фосфор, калий, жамырдын суусу менен, кардын суусу менен агып чыгып кетет дагы эчтеке деле калбай калат да. Бизче мына кыргызча сактагандачы сарайдан алып чыгып туруп ыргытып койсоң, бул жаз келгиче эле баалуулугу жок, аны эчтеке жок. Жөн масса. Жөн эле мындай масса жерге кошсоң кичине жерди жумшартып койсо гана мүмкүн да. Башка эч нерсе жарабайт. Затын сактап, микроэлемент, макроэлементтер сактап калыш үчүн бетонный бир неме бассейнге топтоп, үстүнө саман менен жаап, азот учуп кетпей туруп, бетилер агып кетпей турган кылып сакташ керек. Мен ошол иштетерден бир мүнөт да. Уруксатты сүрөп коет. Мен чилген көң иштетем, мен көчөт кылам да. Челешке кылам, 7-8 жылдан бери. 3 жылдык чилген көң иштетем мен. 3 жылдык чилген көң мен сизде бирок айтсам эмесмин, мен өзүм практикада колум менен кылып, көзүм менен көргөндү айтып берейин. 7-8 жылдан бери бар. Көң салам мен. Питойник кылам. Көң салам, только. Көң менен гана. Бирөөгө мисалы үчүн эгип берип атканда дагы чилген көң менен эгерде клиент эгип бере турган адам эгип бер десе, мен өзүм рецептим боюнча эгип берем. Бул мен кылган боюнча жаман болгон жок. Азыр практикада дагы бизде түйүп алды уже кеткен расходдор чыгып калды да. Кайерденсиз сиз? Өңдүм. Көң салгандан кийин жердин түбүнө салып туруп мындай көчөткө жакындатпай, көчөттөн бир аз алысыраак кылып мен өзүм тажрыйбам боюнча ошону кылдырып атам. Жакшы болуп атат да. Эффект жакшы, өксү жакшы. Анан кийин алиги көңдү мен азыр көрүп атам. Биогумус менен 2 жыл жердин түбүндө турган айырмасы бирдей да көрүнүкчү. Жана көң дагы чийип атат жер болупчу. Только күчтүүрөөк жер болуп атат. Бак питать эткенде бир аз калория күчтүүрөөк болот. Ошондо питать этип атат да. Ошого мен айырмасын сураганым сизден. Себеби ошо. Мен жолум ошондой буну эми биз ойлоп тапкан эмеспиз, окумуштуулар далилдеп чыккан. Кыктын баалуулугун сактап калыш үчүн ошондой шартта гана сакталса. Сиз эми концентрациясын ямага, чуңкурга көп салып эме кылып атат, түшүнүп атат. Анан анча мынча жардам берип атат, жерде баягы нерастворимый туздарга айланып калган азотторду алып жардам берип атат, ичте өсүмдүк өздөштүк бергенге. Ошол эле. Анан белки мен айткандай сактап, кийин ферментация кылып, гумус өндүргөнгө бир эле кыг эмес, баягы көп жерде салынып бакалдар жатат, топондор жатат, акчуаздар. Вот ошолорду аралаштырып ферментация кылып, любой органиканы биогумус өндүргөнгө иштетсе болот да. Мен айткандай баягындай кыкты жакшы сактап, жакшы неме кылып туруп пайдалансаңыз сизге эле плюс деген эле сөз. Сиз менен талаша турган эч неме жок. Улам, эгер мүмкүнчүлүк болсо бияк менен кечиресиз, жана бияктагы неметип толук неметип айтып, эми баягы кесиптик неме болгон үчүн жана неметип койду. Эң туура айтты бияк. Биз жанагы бизде ар бир көңдө өзүнүн составы бөлөк болот. Перегной деп коет, койдуку бөлөк. Навоз, мүйдүкү бөлөк болот дейт. Жылкыныкы биотоплойдо ама ысык берет, даже илгери тамек эккенде пчёлник неме, теплица жана эмне деп коет, парниктин түгүнө кылып туруп да ысытат эле да. Эми
Biyak aytkan en tуура айтты. Bir gana aytpa төлkө компост кылып деп берди. Бизде агрономдордо мына билет бар. Компост деп жана биyak айткандай сырой көңдү алып келип, төгүп, ага жанагы чиринди саман, салону башка үстүгө чейин жаап, турпак төгүп жаап койсо, анан чиригенсе ошондо сиз айткандай пайдаланган эффеги саал чоңураак болот. Себеби мисалы үчүн малдын көңүндөгү эле айтайын. 2,5-3 килограмм фосфор болот да, 1 тоннасында. Ал эми 5-8 килограммга чейин азот ар күндүк. Ал калий саал көбүрөөк болот. Эми ошону бияк качествону айтабыз. Жөнү төгүп койгон көңүндө баа чирип калган, өзү күндө күйүп калгандыгы жок. Азот деген асманга учуп кетет, жок ал немелер болот. Анан кийин жанагы калийлери деле, фосфорлору деле баары ачыкта тургандыгы бөлөк. Мисалы үчүн сизге айтканым, ошону бияк айткандай баардыгын технологиясы менен сактап, компостировать, чиритип, компост кылып туруп салсаңыз, баягы планированный өзүнүн немесин аласыз да. Ал эми чын көңүңүз көп болсо, көп салып койсоңуз, анда баягы состав азыраак болот дагы, эми пайдасы болбойт. Көңдүн бир эле азот, фосфор, калий эмес, ал жерде микро, макро элементтер бар. Жанагы бияк айткандай чаткалда темир берет экендиги, темирдин эм составы болот да, пайдалуу. Аны кылсаңыз, бияк айткандай компостировать этип туруп, ошо биогумус кылбай эле көңдүн компост кылып чиритип туруп сала бериң. Биздин айтканыбыз ошо, чирисе баягы ото чөптөрү чыгып кетпей, зыяны азыраак болот. Боло берет, бирок ошо биогумустуку эми черме менен чиритип алсаңыз, немеси бияга айтты го азыр эсептеп, 3 эсе, 4 эсе эффект жакшыраак, кичине эле салып коюп, эффекти көп аласыз деген неме. Эми мындайда баягы сөл жанында биогумус деп атабыз го. Био анан гумус да, жерде гумин болот да. Ошол гуминовый кислота жок болгон жерде эч нерсе болбойт. А сөл жанында ошол гумин бар да, гумус. Ошол немени көңүл бул өзүнөн чыгарып тура гумисировать этип берет да. Жердин гумусун калыбына келтирет. Ошон үчүн биогумус дейт да. Ошол эң пайдалуусы ошол. Анан бул жерде мына немеге караганда багына компостировать этип, баягыны неме кылып, ону салып, бул мисалы үчүн башка жакка бара турган болсоң, сен кичине эле жерге чоң грузовой машина менен барбай эле мындай кичине тыпыйган машина менен эффективный да бул. Барасың, ар бир көчөттүн астына, 1 жылдык көчөттүн астына 2 килодан салып койдуң, болду. Onu kamaz менен апарып алып, чачып, неме кылып. Түбүнө салат же бетине эле жаап коет? Жок, onu түбүнө сал. Мына болсо жанына көмөсүң, тийгизбейсиң немеге. Анан до конца көмбөй коесуң, үстүн жаап коюш керек. Эмесе учуп кетип калат, барча состав. Эми мындай. Кыркы баягындай жакшы шартта сактап туруп алып туруп өсүмдүктөргө чачкандан кийин ага баары жаратылыш менен таасир этет. Жамгыр жайып, күн тиет, дагы баягы пайдалуу заттар учуп кетет, алып кетет да. Вот ошону сакташ үчүн биогумус пайдаланат. Биогумус баягы биомассаны жегенден кийин анын ашказанында немелер бар. Гормондор бар. Ошол менен дагы баягы биомассаны ашказанда неме кылат, иштетип, ашкы немесинен чыккандан кийин бул гранулага айланат дагы, анын составындагы азык заттар баягы азот, фосфор, калий, микроэлементтердин баардыгы жаратылыштын баягы таасиринде жок болуп кетпей турган формага келип калат. Муруна жок болуп кетпейт, жамгырдын таасири менен жок болуп кетпейт, өсүмдүктүн тамырына түшкөндөн кийин өсүмдүк өздөштүрүп ала турган формага удобный немеге алып келип, формага алып келип коет да. Түшүнөм да. Каша кылып Ал баягы немеге ээрип кетпейт, жок болуп кетпейт дагы, топуракта гумус болуп сакталып калат. Кыркты салганында кырктагы немелер баарды жок болуп кетиши мүмкүн да. Анан бергенде өсүмдүк чатактайт да. Үстүнөн карасаң, шак каерге барган болсо, ошол жерде чач тамыры бар. Ошол чач тамыр бар жерге удобренияны дагы, биогумусту да ошол жерге бериш керек. Сууну да ошол жерден бериш керек. Түбүнө берип койсоң, түбүндө баягы арматура эле бар. Жоғын эле неме бар, ал азык зат бербейт.
Алып бере албайт. Evet, çaş tamı kayarlı olsa iki çekersen arıklı olsa da kalış gerek dağı. Любой да. Arıktın içine Ну, не должен вообще. veriş gerek, arıktın içine şu su kattılar veriş gerek. O zaman da efekt sandım. Anam nesi жақсы 7 tonna немені биогумусты 1 гектар жерге салсаң мұрындың қалуына келтіреді. 3 айдың içinde қайра неме болып қалады. Мұрдағы қалуына келеді да, о жерде органикасы пайда болып, құрт құмырсқа барлығы о жерде іштеп баштайды. Ана ошондо химия сеппеш керек да. Химия кылбаш керек. Азот, еш нәрсе жолатпаш керек да. Eski şu agronomiya boyunca kitaplarda okusanızlar bazı koruma suzakın yerlerinde kaliderle fosforları vardı, geçti oldu. Açıkça verip жүрüp, alan ösümlük özdeş alamayken formaya gelip tijolu soyla koyup da tuz kaylanıp ümük olanlar. Yerler üstünde narkoman kaylanıp, başlayıp ışlak kaylanıp. Hem oşulları kalığına gelip için şu organikalar, biyohumuslarda faydalanış gerektiği. Fikirde айтып отырсыз. Mesela Özbekistan'ın nemesinden prezident aytып бар. Біздерге таможня союзға қосылуымыз керек, бірақ біздің талаулар барлығы уланып қалған. Пестицидтерге, немелерге, көпчелерді саздап, тарихи засоление, неме, жерді шорды берер жерлер барлығын бұзып қойған. Аларды таможня союзының технический условиялар стандарттарына жеткізу үшін 50-60 жыл уақыт кетті. Ошон үчүн биз кире албай атабыз деп алайык. Daha толуктап койсок, эми туугандар жана биз эмне биогумус дейт, көң деле мисалы үчүн биздин сайыз мурганда буяктар айткандай, бизде мына бардыгыңыздар билесиздер, ар бир чарбанын анализин чыгарып, Кашкар штатта жерлерибиздин бардык полелер 1000 контурунан бери кылып кандай содержанияны чыгарып берет. Ошол